Саламатсыздарбы, урматтуу спорт көздөрү, эфирде Таймаш спорттук көрсөтүүсү. Бүгүнкү көрсөтүүбүздөн Нокен районуна караштуу Шайдан айыл аймагынын тургуну, белгилүү улакчы, саяпкер, балбан Уларбек Карабаев жөнүндөгү тартылган тасма менен баштайбыз. Нокен районунун Шайдан өкмөтүнүн Дамашайынан болом өзүм. Биз өзү 6 бир тууганбыз, эң чоң бир эжем бар, 4 уулубуз, анан карындашым бар. Биз эми атам палбан болгон, чоң атам палбан болгон. Алар тартып биз 4-өбүз тең палбан болуп чыктык. Андан кийин балам палбан болуп чыкты, ушу Кумаш. Şu çağ atağız yaxşı ulaqlarda. Biz özü ulaqçılar üylesi de dese de болады bizde. Barız ulaq çağıp kaldık ulaq alasa. Benim atam yaxşı yapqan, çoğ atam yaxşı yapqan, taytam yapqan ulaqtı men. Hazır bizim tuğanlarımız barda çavatpa işte şu. Hazır şu yaxşı çavatağız hazır mına şu biz hazır şu Aybek palvan çavatat, Kumaş palvan çavatat. Buna Ükan bir şekilde çabaladılar hem şart bol kuvvettiler. Уларбек, айтсаң да, мына sen özün көбүнесе аламан улакка көбүрөөк чыккансың да. Акыркы мезгилдерде мына Тайгазанга да чабып атат экенсиң да. Аламан улак менен Тайгазандын айырмачылыгын кантип билдиң? Сен үчүн кайсынысы жакшыраак эми? Эми биздин муну түнүк караганда түштүк району ушу чоң аламан улакка эменип калдык да биз, ушу мурунтан бери. Азыр биздин жаштарыбыз эле бардыгы ушу аламан улакка берилип, ушу аламан улакка чабып атат да. Мен өзү Нокен районунун спорт комитетинин төрагасы болуп иштейм. Ушу болгондон 2 жыл болду. Ушу алеги 5-5ке мене кызыгып, ушу балдар кичине чарайын деп, азыр ушу тарапка кичине өттүк. Азыр кичине өкмөттөрүбүз колдоп, кичине киришип атабыз. Майрам сайрамда кичине өткүзүп атабыз. Кудай кааласа, буга да кичине эмебиз бар. Кудай кааласа, жаштардан чыгып, бул оюнда кошсок деп турабыз. Мындайча айтканда, Тайгазанга жанагы спорттун өзүнчө бир түрүнө кирип калды да, бул көбөрү неме кылып туруп, келечекте Азиялык оюндарга кошсокпу деген бир чоң милдеттер туруп атат алдында. Туура. Ошондой эле дүйнөнүн биринчиликтери өтүп атат. Туура. Аламан байгеде жок да мындай. Тайгазанга чапканда Азиянын биринчиликтери өтүп атат. Туурабы? Туура. Эми ал ушу 5-5 азыр дүйнөнүн жүзүнө таанылды да бул азыр. Ошондо мына бул көрүктөсү мына көчмөндөр оюну дүйнөгө таанылып, канча мына түндүктүк балдар чаап. Бизде андай болбой атат да. Бизде Кудай кааласа кичине эме болуп атат, балдар ошо киришип азыр кичине кызыгуу башталды. Кудай кааласа. Мына быйыл 3-4 жолу чабышты балдар ошо жерде. Анан ошо Кудай кааласа болор бул дагы. Аламан улактын эми көпчүлүгү чабат, катта улак эми аламан эми. Эми элдик общий. Ошо жери бар. Түштүк караганда түндүктөр өзү иши ошо экен да, ошолор постоянно 5-5 чапкан үчүн дайым үйрөнүп калыптыр. Биздин балдар аламан чаап, ошо үйрөнүп, ошо менен эме албай атат да. Азыр мисалы биз балдар 5-5 чабып атат, бирок түндүктүн балдары эптей албай атат да. Эптеп алып кете албай атат. Эми секин оңолор эми Кудай кааласа, жаштардан чыгып атат, жаштар чыкса чабат да, Кудай кааласа насип кылса. Анан айтсаң да, чабандес катары аламан улакта аттын мыктысы билинеби же болбосо 5-5ке чапканда мыкты билинеби? Эми ал улакты мисалы мен оюмда ушу аламан улакта билинет да. Мисалы эми аламан улакта кеминде 500 ат жүгүрөт да. Чоң марка болсо 1000 ат, мисалы кече Кара сууда оңор ат болбоду. Мушат көрдүңүзбү, Өзбекстан аттары чыкты ошо жерден. Мемин аттар чыгып чабышты балдар. Ошондо билинди аттар, баалары канча сом, келеге барыш үчүн билинди. Анан 5-5 деле аттарды түнүктү аттары кыйын болот да, аяктын аттары. Аламан улакта азыр эле айтып кеттиң, Өзбекстандан аттар чыкты дейсиң. Казакстанда да бар. Кайсыл өлкөнүн аттары мыкты экен? Эми
Keçek ulaqtarda az Kırgız'ın attarlar güçlü. Oşa attardı ele Kırgızstandan bargan attar eken Özbekistandan qayta alıp çıkıp çağıp qayta girip ketipdir oşa attar. Özünün attarlar kıyım boldu erde bar jalan. Andan erde bu Rossiyanın atı je başka attarı ançayım ol boldu. Karabayır atqa jetpeydigen. Karabayırlar. Karabayırga jetpeydigen o şimdi. Güçlü oldu misalı. Karasuda ulaqta biz taze tamaşa kıldık. Oy oy. Men öz atты üretip berem, menen giyin öğrengenden hani balarımı öğrenim, ükem öğrenim çabalat. Hazır çapkan atım başka bir kıvat çabam. Az bu jaşem, men bu yıldan başlap çababız, bu yıldan keyin Kudagaz 2020 çababız Kudagaz güzde. Эми аттарды суутуда кандай ыкмаларды колдоносуң да? Men ыкмаларым жазменler şu bakam şu dele peste alıp kalıp. Bultır 3 at baktım жазmen. Hani kışıma çalıştı şu ballar ülkelerim çalıştı. Anan güzde su tavuz bakılasa. Bastırağız, minemiz, taşırağız, şu terini alıp su tavuza. Anan ben güzde sal geçirak çabamız atlarda. Etirak çapsam buzul kuatlar şunu geçirak çabamız. Naya o zaman 20'lardan başlayıp çabam. Gergiler sentar aktörlerde de çabap attı hemen koyar semiz attı. Şu sayıp. Yem şu aynı kolav demen ısıktayım aynı ettim. Güzdesi misal aktör ayında misal çok degende 30 gradus soğutpay var. Anda atlar kıynalatты semiz atlar. Anan mayarda çasa kıyla soğuk düşüp kalat. Anca soğuk da kalat attı misal. Misal biz az 6 ay bakamda misal aprelden başlap bakam. Aprelden başlap kalmap şu 6 ay turat güzgö çeyiz sentar. Ağustos çeyiz şu Ağustos başlarından taң aşırıp kişiden men hep şimdi bu soğutamda 1-2 ay 3 ay soğut juda kıyın attı. Menet керек de. At bagışı oňoy. Atty men oylanmay bagam özü. Kızlarım ballarım mene bagıp bolatdy. Suut üçte kıynanan men özüm. Balam da kıynalat, tündes menet. Bastırat. Kanattaş jaygaşkan atkanаңda özüň daima ulaka çapkan boz at bar eken da. Bunu da görölü. Mayli makul uşunu gördü. Köp çavandesler aytışatты. Jemi butuna düşüp ketdi. Je bolboso köpçülük mezgilderde atım jakşı suutulbay kalıptır deşetdi. Bunu kantip düşünsek bolat? Эми ошо сиз айтканда туура. Мисалы көп атты эле путуна май түшүрүп, май путуна жарап алып эле пайпактар ишип, мунулар ишип, путтар ишип. Аны айнып калат да, ошо семиз чапкан ушундан болот. Men ушунча чаптым, эч аттарым, путтары эч эме болбоду. Мына азыр муну көп аттын путтарында да көрсөңүз, бир таптаза отурат. Бир чыйылган жери жок мисалы. Бул өзү мындайча айтканда жакындасак мындай жоош эле ат экен. Жоош. Мына өзүң бир көрсөтүп неме кылчы. Мына бул ат бакканга да жакшы, айырга да жакшы кулланабыз мисалы жылда айыр коюп. Анан ушу кыздар балдар менен багат бул атты үйдө. Анан ушу суу чыккан эле өзүм ушу суутуп үйрөтүп балама. Азыр ушу ат табында мисалы азыр даяр. Эмне себептен мына ушунча бир топ жакшы аттарың бар экен, мисалы ошол эле маршалдын баласы боз атты тандап алып туруп өзүң улак чапканда ушул ат менен чыгасың да. Эми бул ат эми үйрөнүп калгам да, бул атка мен 3 жылдан бери чабам бул ат азыр. Жазга 5 ат болот ушул ат азыр. Жаңы асыдан баштап чаптым. 3 жыл чаптым. 3 жыл айыр болду өзү. Былтыр калды, жаз менен багылды. Быйыл Кудай калса дагы калат бул ат. Багабыз Кудай калса. Анан эмне жылы дагы даяр болот Кудай калса. Сиздин айылыңарда белгилүү саяпкер бар да, мына Улаш акечи. Анын ыкмасы дагы өзүнчө ат суутуу боюнча бир башкача эле да. Мындайча айтканда аттарды, улакка чабылуучу аттарды, же болбосо эреңишке болобу, башка болобу, аламанбайга болобу, бардыгын өтө кыйнап, жер айдатып, чөп ташытып, ошондой кылып суутат эле да, туурабы? Туура. Ал абамдын
metodu salsın başka özü negizi. Anı içkindeler özü kılıyla kanday nerseni. Al avam mesela cazimen iş edet ulak çatının. Jer aydet, kultivatör salat. Araba koşat. Misal oşo marshal degen at oşo avam kılıp olgon başı. Raza işletip keyin üretip ulaka da jugurdu, ile işke de işletip жүрдü oşo atını. Çavam. Anda sebepkar bize çok, biz de tolga bagabız, çababız. Al dıykan kişi aldı ağa. Şundan taptaydı alattı. Alattı oşo işletken atı ulaka jugure öret. Andaydı mendele kılak içimdele kılbaydı al ulaşan taptagаны başka. Al cazimen işlet, ıssıkta işlet özde. O saat 12 birlerde işlet, çıkıp aldı. Bирок аттары дайыма Vardı. мыктактар. Mıktaklar çıkardı şunday da alık şimdiki şunday. Kanayken biz de düşünmeyiz. Al önce bir sırdanık da avamıға. Дамаш айылы тегиздикте жайгашып сыртынан караганда мал чарбачылыгы жакшы колго алынбагандай туюлат. Ал эми сүңгүп кирсең, ар бир үйдүн төрттүлүгү күтүрөп, эң негизгиси жергиликтүү жашоочулар жылкы жандуу келишет. Ал эми улуттук ат оюндарына келгенде бул айылдын улакчы балбандары Такай областынын атынан республикалык жана эл аралык мелдештерге чыгышат. Алардын катарын каарманыбыздын бир тууган иниси Айбек Карабаев толуктайт. Ийгиликтер жакшы болуп атат, эми ошончо элдин арасына кирип, кичине мээнет кылып, аракет кылсак, ийгиликке жетишип атабыз ошентип. Жакшы бул жылда эле тойлор көп болуп, жакшы соорундар сайылып, жакшы болуп атат. Ийгиликтер жакшы, кичине аракетибиз бар. Ушу ата бабабыздын арбактарын колдоп. Кичине улак чаап калган экенбиз, ошону жолун жолдоп кетиптабыз. Агам бизден күчтүү палбан, эңишке дагы чыгып жүргөн, улак чаап жүргөн бизден күчтүү. Азыр эми сал аксакал болуп калды, азыр кичине секин чаап атат. Андан кийин азыр эми баласы чаап атат жолун жолдоп. Эми агаңдын жанында жүрүп сен деле чаап калдың да, туурабы? Биз Башка чабандестерден айырмачылыгы эмне экен? Уларбектин. Эми бир тууганың да жан тартып кичине баш көз болуп карап турат, жардам беришет анча мынча. Ошого Күлүктүү саяпкер таптаса, анын атагын чыгарып жарышка түшкөн адам чабандес. Кезинде атак алыска тараган Маршал, Санчо деген кайманатка ээ болгон улакчы аттардын ээси, белгилүү саяпкер Уламкадыр Осмонкулов өзү таптап чыгарган тулпарларын улуттук ат оюндарында Такай Уларбек Карабаевке гана ишеним артып чаптырганын айтат. Бу Уларбек мен мурда жашымда улак чаап жүргөм, андан кийин мен аттарды багып, таптап, şu Уларбекти кадыр кылып чыгаргам да. Şu даражага жеткирген ат боюнча чабандеске апарган менмин десем жаңылбайм. Şu. Азыр эң жакшы нерсе. Бул дагы үйрөнүп калды, атты багышын, атты кандай апарышын, атты багышын, суутушун, таң ачырышын. Бул өтө билип калды, көп нерсе үйрөттү да, менен үйрөнүп калды. Биз мактакалдарда үйрөнгөнбүз да. Бегбай кошону катта палван болгон, толго эмес кичинерээк болсо кут Бегбайда биз Нокен районунда эң көрүнүктүү палвандардын бириши. Шуга чейин азыр şu эң жакшы чаап аткан чабандес палван, Уларбек палван деген şu палванда. Муну ат меники, мен ушуну Уларбекке бергем. Ат мынача Маршалдын баласы. Ошол ат ушул. Маршал. Атасы Маршал кезинде бул белгилүү ат болгонда. О, белгилүү ат азыр Өзбекстанда. Алдыңкы мараларды ташып атат да азыр Маршал. Ошонун баласы. Кыргыз Республикасынын баатыры, белгилүү кинорежиссер маркум Доронбек Садырбаевдин бир тууган иниси, учурунда советтик партиялык жооптуу кызматтарды аркалап келген Кубанычбек Садырбаев азыр саяпкерликке өтүп алды. Бул өнөрдү ал айылдаштарынан үйрөнүп алгандыгын айтат. Жылкы жаныбары менен жакындан сырдаш болгондугуна Уларбек Карабаевдин да мээнети күч экендигин белгилейт. Уларбек жөнүндө айта турган болсо, бул Уларбек менин жээним болот. Ожурайдын кызы апасы. Уларбек төрөлгөндө Мансурбек жезде менен эжемдер жылкы бакчы эле Сере деген жайлоодо. Уларбек ошол жерде кичинекай бала эле ушул аттын жалына тырмышып отуруп, жүгөнү жок деле, ноктосу жок деле сазда минип жүрө берген бала эле да. Анан ошондо айтчу элек, анда мен комсомол комитетинин секретары элем. Ушул баладан бир нерсе чыгат деп. Мына кийин
аябай чоң, катуу чабандас болду. Эми Егемназар атасы, чоң атасы Егемназар ал деле жезде болуп кетет. Егемназар жезде деле, Мансурбек жезде деле өтө чоң улакчы адамдар болгондо, анан тайнесинин тайнеси дейм да, ошо тайнесинин балдары дагы, ошо таяталары дагы чоң улакчы болгон. Ошон үчүн булардан аябай чыкты. Мына Уларбек жаш болсо дагы эл оозуна алынып, жакшы сыйда жүрөт. Мына өткөндө Базар Оргондо Кекилик деген жерде улак берди чоң. Мына ошол жерде биринчи сорунду Уларбек таштап алды 7 карага. Бул деген биздин Нокен эл үчүн, анын ичинде биздин Шайдан эл үчүн өтө чоң сыймык болду да. Андан тышкары бул Уларбектин инилери дагы Нурмамат, Айбек, Алтын чабат. Анан азыр баласы катуу чыгып келатат. Ушу баласы азыр 22-23-төргө чыгып калды, эңишке түшөт. Азыр эңилип көрө элек. Улакта дагы өткөндө Кара Суудагы Сабай деген айылга барып өтө чоң улак болгон. Каныбек Акаевдин улагы болду. Ошол жерде биздин райондон ушу Уларбектин баласы илешти сорунга. Кеп оролу келгенде айта кетели. Ата жолун улап, Уларбек Карабаевдин уулу Кумаш жаштардын арасынан чыккан белгилүү улакчылардын бири катары таанылып калды. Оодарыш, эреңиш боюнча республикалык жана областтык мелдештерде балбандыгы да таш жарып, азырынча жеңил ызасын тарт элек. Атам жанына турганда, чапканда бирге чапканда намыстуу болуп, ушу бүгүнгү ушунча келип, ушундай чабып, өзүм алайын, атам алып берейин, мара кылайлы деп кайра намыстанып кичине мөмө болот жандануу. Анан азырынча жакшы эле, пока ушу атам бар, акаларым бар. Айылдаш балбандар менен чогулуп барыбыз, отолукта эле колдон келишинче чабып атабыз, аракет кылып атабыз жакшы. Атаң кандай чабат анан кийин? Атам жакшы чабат, атаман кийин акаларым чабып атат, акаларым менен биз чабып атабыз, ушуларды көрүп атабыз. Булар чабып жүрүп, мен алмалда ат имип апарып, имип келип, аркасынан жүрүп ушу даражага жетип жүрөм, чабып атам да. Анан Кумаш айтсаң да, сен бир гана көк бөрү тартып, улак чаппастан, ошондой эле эреңишке чыгып, азырга чейин бир да жеңилүү ызасын тарта элек экенсиң да. Эреңиш жакынбы сага же болбосо көк бөрү тартып улак чабыш жакынбы? Мага улак чабыш жакын. Кеңишти анча-мынча жерге барганда биз жактан балдар чыкпаганда чыгып эңишип, ошо эңишип эле келатам. Анан пока жакшы алын элекмин. Анан улак жакшы мага. Эңишке караганда улагы. Ушу улакка биз кеселибиз улак ушу. Болбойт да, бизде выждан бар. Улак чабыш боюнча бизде эмесин айткандай курт бар да. Улакты көргөндө кайнап кетебиз. Мына кече чоң улакта мен күзөкчө путум ортуп алдым менен ошого чыдабай кече Базар Оргондо катты тамаша болгондо кирип кеттим. Адамдар, көп адамдар кийин сурады, сен кандай путуң оорубаса улак чаптың деп. Ошол эле билинмеди мага улакта. Кийин анан кичине оорутtu, ошол жерде чоң сорунду ушу Нокенин районуна өрүн алып бир соргун ташадым. 7 карадын бир сайдыра ташадым ошол жерде. 7 кара болгондо кандай болду сорун? Кара дегенди аны биз эле эме кылат экенбиз. Ушу 7 эчкилеп койду экен, ошол бир сайышты ошол жерде. Чоң мараке болду эле Базар Оргондо эмес. Жетөнү ошо 7 эчкини бир алдым. Бир алдым ошол жерде. Ошо эми бизде бар да курт. Атабыздан калган ушу бар улак чабабыз өзү. Кирип кеттим ошол жерде. Балдарга жардам берем, мүкөлөрүмө жардам берем деп ушу жардам берип чабышам дедим. Уларбек, мындайча айтканда, силердин үй бүлөңөр же болбосо династияңар чабандестердин династиясы экен да. Мына сен чоң атаң белгилүү улакчы болгон. Карабаев Эгемназар деп. Андан кийин атаң чоң улакчы болгон экен, Мансурбек болуп. Алардын ушул улакчылык жагын улап, сен анан бир туугандарың баратат экенсиңер да. Эми мен улакчы болгонум, мен өзүм чоң атамдан катуу улакчы болгон. Эгемназар деген палбан киши болгон, ушу 5 батыр деп коет экен, ошо катуу ушу улак чапкан экен. 5 батырдын бири болгон экен. Андан кийин өзүм атам улак чапкан. Андан кийин ушу менин үкөлөрүм, бир туугандарым бар чапып калды. Балам чапып калды. Ушу жакшы улактар болуп, ушу
eline avını alıp şu katta жүрөбүз şu. Noken Oloyan'ın avını alıp. Ana. Жақсы эле şu. Кимиңер мыкты чабып атасыңар? Азыр Эм. кимиңердин аттыңар катуу чыгылды? Endi bizden hazır men nemelerdin içinden şu bir Aybek ukam жақсы чабып атат, bir Aybek деген üçüncü ukam var. Oşa жақсы чабып атат, anam balam жақсы чабып атат. Ekö жақсы чабып атат. Endi yaşlarda bular hem. Çabып турган malı, çabып атат жақсы. Ana şu dagı çıkıp kalar hem nevreselerden çıkar, Kuda kalasa. Ümit var hem Kuda kalasa. Biz hem hazır yaşımızda varıp kalı biz gıdağa. O şeyse karısa tağlı otasın engiz. Yaşlar aksine koybay. Силердин айылыңарды, мына Дамаш айылы чабандестердин, улакчылардын, анан саяпкерлердин айылы дейт экен да. Бул жерден Кыргызстанга, Борбор Азияга белгилүү көптөгөн чабандестер чыгыптыр да. Ошолордун катарында сенин чоң атаң, дагы могул жерде Ташиев дегендер дейт, дагы башкалар. Биздин айылда өзү илгертен өзү палбандар көп болгон экен. Биздин чоң атабыз ошо Ташиевтер деп коет, алардын чоң аталары кый чапкан экен өзү. Аны ошолорду тартып барды ушу айылдын уругу барды чап атабыз азыр. Ташиевтерде де палбан көп айылда. Бизде де палбан көп. Жаштар чыгып берет экен ушу, неберен урук кууп эле чыгып берет экен палбандар азыр. Жакшы чабышат бардыгы эле. Анан саяпкерлер да бизде менин абаларым да саяпкер барды, өздөрү ат чыгарат, ат сатат, тай сатат улар бардыгы ушулар. Каарманыбыздын үй бүлөсү да ат жандуу экендигин көрсөтүүбүздүн башында айтып өткөнбүз. Биз үйрөнүп калганбыз, бирок бизге ошо турмушта кыйналбайбыз. Оор жумуштарды деле кылабыз. Күйөөм ушу улакка кеткенде ошо үйдөгү турмушту тириликти кыла беребиз. Келин дагы ошо өзүбүзгө окшоп үйрөнүп калды. Малды карайбыз, атты карайбыз. Жакшы ынтымактуу үй бүлөдөнбүз. Урматтуу Таймаш спорттук көрсөтүүсүнүн күйөрмандары, бүгүнкү программабыздан сиздер Нокен районуна караштуу Дамаш айылынан чыккан жылкы жандуу инсан балбан, саяпкер, улакчы Уларбек Карабаев жөнүндө тарткан тасмабызга ортоктош болдуңуздар. Ушуну менен көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Аманчылыкта болуңуздар.